Ысык көлдүн кире бериши болгон Балыкчы шаарында бир катар өзгөрүүлөр болуп, келген эс алуучуларга жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Айталы калаадагы оңдоп түзөөдөн өткөн сейил бак ачылып, тургундарга кубаныч тартуулады. Мында долбоордун алкагында жөө адамдар үчүн ыңгайлуу жолдор салынып, отургучтар, балдар ойноочу аянтчалар да каралган. Парктын аймагында кечкисин коопсуз сейилдөөнү камсыз кылуу максатында толугу менен жарыктандыруу тутуму орнотулду. Сиздерди Ысык көлдүн дарбазасы болгон Балыкчы шаарында Балыкчы паркынын ачылышы менен куттуктайм. Ачылып жаткан парк ар бир тургун үчүн эс алуучу, балдар үчүн ойноочу жана улуу муун үчүн сейилдөөчү жай болуп кызмат кылсын. Акыркы убакта Балыкчы шаарына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, көптөгөн долбоорлор ишке ашырылууда. Шаардын жетекчилиги шаардын абалын мындан ары да жакшыртуу боюнча тиешелүү иш аракеттерди улантат деп ишеништемин. Şu Балыкчы шаарынын так ортосуна жайгашкан Чернобыль апатында курман болгондордун эстелиги салынды эле, бирок ошол территория такыр каралбай калды эле. Мына бүгүнкү күндө канча деген бактарды тигилип, канча деген освещениялар, ушул парктын ичи аябай көп жакшы нерселерге тротуарлар салынып, бул Балыкчы шаарынын бир эс алуучу жайы болуп калды. Ал арада шаар аймагындагы дагы бир объект Жаштар аллеясы да жаңыланып, заманбап шартта пайдаланууга берилди. Курулуштун жалпы наркы 8 миллион 107 миң сомду түзгөн паркта да эс алуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул парк пайдалуу деген аябай сонун пайдалуу да, анткени балдардын баары эшикке чыгып эмне кыларын билбей эле топурак чаңга ойноп эле жүрүшөт. Биздерден кадимкидей эс алышат дагы үйгө барып тынч уктап калышат. Кийин сонун ачылды, ачылышын мынакей бүгүн жүрүп атат, кут болсун ушул. Ошондой эле калаадагы көп жылдан бери көйгөй болуп келген муниципалдык балык базары да иретке келтирилип, жаңыртылган шартта кызмат көрсөтө баштады. 133 орундуу бул объект балык өндүрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу соода шарттарын түзүүгө, калкты сапаттуу балык продукциясы менен камсыздоого багытталган. Şu көп жылдан бери şu Балыкчы шаарынын круговойунда соода кылчубуз. Ысыкта ысыкка күйүп, муздакта муздакка үшүп соода кылар элек. Мына Кудай буйрса, ушул базарды ачып берди бизге. Аябай болгон бүт шарты менен кылып берди. Мына бүт кондиционерлер бар экен, бардык условиясы менен жакшы жерге орноштуруп берди. Балыкчы шаарында жүргүзүлүп жаткан көрктөндүрүү жана жаңылоо иштери аймактын туристтик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жергиликтүүлөр менен коноктордун ыңгайлуу эс алуусуна өбөлгө болот. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары.